Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов, сиздер менен биз лидерлик темасын улантабыз. Лидерлик стилдери жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Бул видеодо эмнеге сиз лидерлериңизди жоготуп алып жатасыз? Лидер менеджер өстүрүү жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ошондой эле ситуативдик лидерлик жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Деги эле сиз группа менеджерде өтө пайдалуу нерселер жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Эми бул сабактын кандай пайдасы бар? Биринчиси, адамдар менен жеңил иштөөгө үйрөнөсүз. Экинчиден, эмнеге күчтүү адамдар сынып калышат жана бул бизнесте кетип калышат. Жана ушул учурда кантсек болот? Ошондой болбош үчүн эмне кылса болот? Адамдарыңызды сынып калган учурда кантип ойготсо болот? Эмнеге кээ бир адамдар бизнесте өлүп калышат жана кантсе болот? Ушул боюнча көптөгөн суроолорго жооп ала алат экенсиз. Дагы бир пайдалардын бири, кайсы адамдар өз алдынча иштей алышат? Ушул жөнүндө билип аласыз. Кандай адамдар кайсы учурда кетип калышы мүмкүн? Өзүңүздүн күчтүү адамдар менен кантип иштесеңиз болот жана кандай адамдарыңызды сиз ишине аралашсаңыз тоскоол кылган болосуз жана кайсы адамдар менен башкача иштеш керек, кайсы адамдар менен көбүрөөк киришип иштеш керек, кайсы адамдарга көбүрөөк колдоо көрсөтүш керек, кайсы адамдарга көбүрөөк эркиндик бериш керек. Ушунун баарын түшүнүп калат экенсиз. Ошондой эле жаңылар менен жана эскилер менен кантип иштөө керек. Ушунун баарын бул сабакта үйрөнүп кетет экенсиз. Анан ошондой эле ушул суроолорго жооп алып, сиз албетте группаңыз менен жакшы иштеп, группаңыз менен эффективдүү иштеп отуруп, группаңызды чоңойтуп, дүркүрөгөн чоң группага айландырып, чоң оборот жасатып, келечекте мен ойлойм, албетте бул сабактардын жардамы менен сиз 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 өзүңүздүн планкаңызга жана өзүңүздүн жөндөмдөрүңүзгө, өсүү баскычыңызга жараша өзүңүз койгон максаттарга жетесиз деп ойлойм. Эми эл менен иштөөдө 3 стиль бар экен, көрүп кетели. Жетекчинин кайсы түрү көбүрөөк туура келет? Авторитардык, катуу тартипти кармаган жетекчи көбүрөөк туура деп эсептейсизби, оюңузча? Же жетекчилер демократ болсо, көбүрөөк эркиндик бергени жакшы деп эсептейсизби? Элдерди уга билип. Же либерал болсо деп эсептейсизби? Эч кандай контрол жок, толук эркиндик берген жетекчи. Эч бир нерсени текшербей, эч кимди урушпай, эч кимди жазалабай, жөн гана ким эмне кылып атканын карап коюп, кеңеш берип коюп жүргөнү туура деп эсептейсизби? Консультант кошуп, ал эми демократ бир аз киришип турат экен, анан туура эмес оңдоп кетет экен. Бирок көпчүлүк эркиндикти элге берет экен, бирок туура эмес учурда шап келе калат экен. Ал эми либерал туура эмес учурда айтып коет экен, бирок оңдоо деп мажбурлабайт экен. Кайсы стиль көбүрөөк туура келет деп ойлойсуз? Кайсы стиль туура деп ойлойсуз? Эми биздин бизнесте кайсы стиль көбүрөөк колдонуш керек деп ойлойсуз? Жашоодо мындай деп айта албайт экенбиз. Жалаң авторитардык стиль болуш керек. Жалаң демократ, жалаң либерал стиль болуш керек деп айта албайт экенбиз. Бул элге жараша экен. Мисалы үчүн сиз строительный компанияда айталы бригадир болсоңуз, сиздин колуңузда жалаң стройкада иштеген балдар болсо, жана жогору квалификациясы жогору эмес балдар болсо, анда албетте сиз авторитардык стиль колдонсоңуз болот. Ал жерде көпчүлүк адам баш менен эмес, кол менен иштейт. Эгерде сиздин колуңузда жалаң сүрөтчүлөр же жалаң программисттер болсо, анда авторитардык стиль туура эмес болуп калат. Көпчүлүк учурда творческий иштерде бул стиль туура келбей калат экен. Бул эми ситуацияга жараша жана сиз менен иштеп аткан адамдардын өсүү деңгээлине жараша болот экен. Муну азыр кененирээк көбүрөөк талкуулап, кайсы учурда кайсы стиль туура бүт көрүп кетебиз. Эми дагы бир сабактардын пайдасын сүйлөшүп кетсек, мен 1,5 жыл бою фабрикте жөнөкөй директор болуп, дарекөз өсө албай жүрдүк. Канча ишин билбей жүрдүм. Анан бир убакта одноминутный менеджер, ситуационное руководство деген Кен Бланшар жана Пол Херси ушул эки адамдын китебин окуп калдым, китебине жолугуп калдым дагы. Менеджмент изилдегиле деп бирөөнүн китебин окуп калып, тармактык маркетингде менеджментти изилдегиле дегенин көрүп калып, анан менеджмент изилдөө үчүн ушул китепти көрүп калдым да, ушул китепти окуп изилдей баштадым. Бул китепти изилдегенде менде көзүм ачылды. Кайсы адам менен кандай иштеш керек? Көзүм ачылды дагы, башкача стилде иштей баштадым. Ушул китепти өздөштүрүп алып, практикада өздөштүрө баштадым жана адамдар менен, өзүм адамдар менен бөлүшүп, аларды да үйрөтө баштадым. Акыры эмне болду? Акыры 1,5 жыл ичи мен фабриктен баштагандан кийин чоң ийгилик жарата алдык команда менен бирге. Мына ошондой 2 жылда мына 2000, 3000, 4000 евро алган өтө сейрек болот мындай компанияда. Мындай учурлар аз эле болуп турат. Мына ушундай эски прорыв деп коет, дароо өсүү жарата алдык. Эмненин жардамы менен? Ушул лидерликти изилдеп отуруп. Андыктан лидерлик темасын изилдесеңиз, сиз токтоп туруп калган жериңизден, лидерлериңиз өспөй аткан жерден сиз чоң деңгээлге, чоң өсүүлөргө чыга алат экенсиз. Анткени эсиңизде болсо, буга чейинки сабакта биз айтып кеткенбиз, башкаларга лидер болуу бул бир, ал эми уюмга лидер болуу бул башка, ал эми лидерлерге лидер болуу бул башка деп. Ошол лидерлерге жана башкаларга уюмга лидер болуу билүү үчүн сиз ушул сабакты сөзсүз түрдө өздөштүрүшүңүз керек болот экен. Негизги түшүнүктөр менен таанышып кетели бул сабагыбызда керектелүүчү. Компетенция. Компетенция бул кандайдыр бир ишти жасай билүү жана ошол ишти жасап отуруп натыйжага жете билүү. Азбы, жакшыбы, жаманбы иши кылса кандайдыр бир натыйжа жасай билүү. Мүмкүн болушунча профессионалдык өсө баштаган сайын жакшы натыйжа жасай билүү экен. Болгондо дагы бирөөнүн жардамы менен эмес, өз алдынча. Лидер жардам берип отуруп, же директор айтып отуруп, же вице-директор айтып отуруп, жасабастан өзүңүз план коюп, өзүңүз жете билгениңиз бул жогорку деңгээлдеги компетенция экен. Ал эми эгерде сизге лидер жардам берип отуруп жетсеңиз, анда азырынча жогорку деңгээлдеги эмес, бирок компетенцияңыз өсүп атат деп эсептесеңиз болот экен. Мына компетенция деген ушул экен. Кээ бир адамдар опыт, тажрыйба дейт, опыт, тажрыйба менен компетенциянын айырмасы эмне? Опыт деген бир узкий, бир кичинекей, өтө оңой же
тез эле үйрөнүп алчу ишти кайра жасай берүү бул опыт. Мен 20 жылдык опытым бар дейт, мындай карап көрсөңүз 20 жыл бою ал эмнени үйрөндү экен деп таң каласыз. Эмнеге? Анткени 20 жыл бою бир эле нерсени кайталай берүүдү көпчүлүк адам опыт деп ошону айтып аткан болот. Ал эми компетенция бул башка. Компетенция ал 20 жылда эмес, 1 жылда да албаса болот. Компетенцияны тез аранын ичинде өздөштүрсө болот. Бул боюнча эсиңизде болсо, биз бир окуя айтып бергенбиз, боксер менен журналисттин интервьюсу. Боксердон сурайт экен, сиз канча убакта чемпион болдуңуз десе, мен 3 жылда болдум дейт. Аха, жакшы. 5 жылда болдум десе эле. Жакшы. 3 жылда чемпион болсо болобу десе, ойлонуп көрүп, албетте болот дейт. 2 жылда болобу десе, албетте болот дейт. 1 жылда болобу десе, эми 1 жылда болобу, 2 жылда болобу, жарым жылда болобу, канчалык тез убакыт ичинде ал миллион өзүнүн ударын жасаса, ошончолук тез чемпион болот деп айткан экен. Компетенция дал ушул нерсе. Канчалык тез көп нерсени тез өздөштүрүп алып, тез жасай баштаса, ошончолук тез натыйжа болот экен, ошончолук тез анын компетенциясы өсөт экен. Ал убакытка карабайт экен, ал ошол адамдын темпине, ошол адамдын өздөштүрүшүнө жана кызыгуусуна, аракетине жараша болот экен. Кийинки түшүнүк бизде мотивация. Мотивация бул кызыгуу, каалоо жана плюс ишеним, өз алдынча жасаганды ишеним. Бизнеске ишеним, өзүнө ишеним, ишине ишеним, айлыкка чыгышына ишеним, командасына ишеним. Мунун баары мотивация экен, же ишеним экен, кызыгуу жана ишеним экен. Эми ушул эки көрсөткүч бирдей өскөн сайын профессионалдык өсөт экен биздин иште. Бардык эле иште ошондой экен, мотивациясы өскөн сайын, компетенция экөө бирдей өскөн сайын ал күчтүү болуп бара берет экен. Эгерде мотивация түшүп кетсе, бирок компетенция болсо, ал адам жасабай тура берет экен. Ал эми мотивациясы жогору болуп, компетенция төмөн болсо, ал адам жасай берет, бирок натыйжага жете албайт экен. Андыктан эки нерсени өстүргөнү жакшы болот экен. Эми мына автоунаа айдоодо көрөлү. Мына автоунаа айдоодо сиз биринчи эле эми үйрөнө баштаганда, көпчүлүк учурда тажрыйбаңыз жок болсо, машина темасынан, автоунаа темасынан алыс болгон болсоңуз, анда сиз башында кызыгуу бар, каалоо бар, бирок өзүңүзгө ишеним жок, өз алдынча айдаган, Андыктан сиз инструктор менен айдайсыз. Жана компетенция жок. Китептен окудуңуз, кандай экенин билесиз, бирок жасай албайсыз. Компетенция дал ошол колуңуз менен же башыңыз менен же иш түрүндө, практика түрүндө жасай билүү экен да. Жасай албайсыз. Андыктан сиз өз алдынча айдай албайсыз, айдагандан да коркосуз. Андыктан инструктор менен айдайсыз. 10 күн, 15 күн айдагандан кийин кызыгуу, каалоо дагы деле бар, ишеним бир аз көбөйдү, компетенция бир аз көбөйдү. Бирок дагы деле өз алдынчалык аз. Аны акырындык менен айдап отуруп, дагы бир айча айдаганда же 3 жума айдаганда инструктор жөн гана эч нерсени теппей эле жөнүнө гана айтып кетет. Сиз өз алдынча бардыгын скорость жана башканы алмаштырып, өз алдынча кыла баштайсыз. Өзгөчө механика болсо, аны акырындык менен көбүрөөк вождение чыккандан кийин сиз эмне болосуз? Сиз инструктор жок болгон учурда деле шаардын четирээк, оңоюраак жерлеринде өз алдынча айдап көрө баштайсыз. Бирок шаарга чыгуудан дагы этият болосуз, же коркосуз, же алысыраак болосуз. Анткени өзүңүзгө ишеним начарыраак жана компетенция начарыраак. Ошону билгениңиз үчүн сизде өзүңүзгө ишеним да начарыраак болот, Ал акырындык менен көп жол айдай берип, анан акырындык менен мотивацияңыз да күчтүү болуп калат, компетенция да күчтүү болуп калат. Ошондо да толугу менен автоунаа айдоодо сиз толугу менен рахат ала элек болосуз. Убагы келет, сиз айдаштан профи болуп каласыз, рахат алып, кадимкидей мындай айдаган сайын өзүңүздү сонун сезип башкача боло баштайсыз. Мына биздин бизнесте да дал ушул жолду басып өтөт экен көпчүлүк адамдар. Ошондуктан ушуну эске алып, биз адамдар менен иштегенде ушуну эске алып иштейт экенбиз. Демек, мына бизде мына графикте эки көрсөткүч бар. Бири жогору көздөй, бири оң жакты көздөй, Жогору көздөй болгон бул кызыгуу плюс ишеним экен. Адамдын кызыгуусу жана ишенимиси, кызыгып атам, ишенип атам деген нерсе экен да өзүмө. Ал эми оң жактагы болсо, адамдардын саны мына барган сайын жана компетенция. Демек, канчалык көп адам менен жолуккан сайын, канчалык көп адамга айтып берип, канчалык көп адам каттаган сайын, ал адамда компетенция пайда боло баштайт экен, жасай билүү жана натыйжа жасай билүү. Мисалы үчүн адамдарды каттай билүү. Мүмкүн болсо өз алдынча жасай билүү экен, барып. Бул эми мындай караганда кыла алам. Өз алдынча кыла алам деген көрсөткүч экен, Демек, оң жакка жылган сайын, адамдардын саны көбөйгөн сайын, демек, канчалык көп адам менен иштеген сайын ал адамда компетенция өсүп атат. Кыла алам өсүп атат. Ал эми иштегенге жараша могул жерде кызыгуу жана ишеним өсүп жана түшүп турат экен. Аз көрөлү. Мына жаңы келген адам, мына мотивацияланган жаңы, бул адам мисалы үчүн айталы, биздин бизнеске аябай ишенди, сонун натыйжаларды көрдү, ал дагы ушундай акчаларга жеткиси келет, ошол акчаларды алгысы келет, ошол айлыктарга чыккысы келет. Андыктан анын мотивациясы күчтүү, кызыгып атат, өзүнө ишенип атат, бизнеске ишенип атат. Өзүнө бир аз ишенбеш мүмкүн, бирок бизнеске жана мүмкүнчүлүккө, жана командага, лидерге ишенип аткан болушу мүмкүн, жетекчиге. Мына сүйүнгөн бойдон баштады ишин. Көптөгөн адамдарга айта баштады, кызыгып, бирок 10 чакты, 20 чакты адамга жолуккандан кийин караса, 10 чактынын бир 15-и, 20-сы же баары тең жок деди, же койчу деди, же иштебей койду, же болбосо иштеп атып таштап койду. Ошол себептен ал адамдын эмне кызыгуусу, ишеними төмөндөй баштады. Бирок башында төмөндөгүчө бул адам мына каалайм, кызыгам деген сөз менен иштейт экен, Ушунчалык чоң кызыгуу менен иштеп атат. Андан соң бул биринчи тепкичти биз D1 деп коебуз, D1. Экинчи тепкич болсо бизде D2 экен. D2 издеп жаткан реалист болуп калат экен. Бул адам бул иште өтө эле оңой эмес экенин түшүнүп калат. Жанагы лидер деңгээлинде өспөй жүргөндөр, вице директор деңгээлинде өспөй көп убакыттан бери тургандар
жөнүнө өспөй аткан эмес экен. Демек бул иштин кыйынчылыктары бар экен. Демек бул ишти дароо эле жасай бериш кыйын экен. Дароо эле адамдын баарын каттап, баарын эле өзгөртүп, баарын эле көз карашын өзгөртүп, баары тең эле бизнес, өзүмдүн бизнесим деп сүйүнүп келе бербейт экен. Өзүнүн бизнесин ачкандан корккондо толтура экен. Өзүнүн айлык ай болгон ишин да жакшы көргөндө толтура экен түшүнөт. Анан изилдеп жаткан реалист болуп калат экен да, реально карап калат экен. Мындайча айтканда, розовый очки деп коебуз. Мына розовый очки, мына дүйнөнү өтө сонун көрүп, бул бизнести сонун көрүп, бул бизнесте адамдар чакырышты, ишти оңой, жеңил көрүп баштаган учурдан өтүп кеткен болот экен, розовый очкисин чечкен учур болот экен. Анан кимдир болсо разочарованный стажер болуп калат экен. Реалист эмес, даже разочарованный стажер болуп калат экен да. Бул адамда ишеним, кызыгуу азайып калганда болушу мүмкүн. Эгерде ушул деңгээлде калтырып койсок, ал адам эртең көпкө чейин көп адамдарга бул бизнес кыйын, ой айта беришет, ушундай чыктык, ушундай жеттик деп, оңой эле деп айта беришет, чынында жаман кыйын, ондай мындай деп элдерге кеңеш бере баштайт. Анан сизге дагы бул бизнесте акча жок деп айтыш мүмкүн. Эгерде бул бизнестен кетип калган болсо, жана үстүндөгү адам ошол адам менен жакшылап иштебеген болсо, лидерлер, наставник иштегени жетишпеген болсо, же иштегени кантип иштешти билбеген болсо, ушундай болушу мүмкүн. Ошол себептен өз бизнесин ачып канчалаган адамдар банкрот болгондор же тармактык маркетингке келип, аябай оңой деп баштап алып, анан кийин кыйынчылыкка келгенде сынып калгандар толтура болот экен. Ошол адамдар анан сиздин мотивацияңызды түшүрүшү мүмкүн. Же бул бизнес болбогор, бизнес деп айтышы мүмкүн. Же болбосо туура эмес компания менен иштеп алган болушу мүмкүн. Туура эмес компания дагы болот. Мисалы үчүн өтө кымбат товарлар менен же жашына туура келбеген, же анын айлана чөйрөсүнө туура келбеген бизнестерди жасаган учурлар көбүрөөк болуп турушу мүмкүн. Жана ошондой эле элге өтө деле керек эмес товарлар менен иштеген, финансылык пирамидалар менен иштеген адамдар ушинтип разочарованный стажер болуп калышы мүмкүн. Мына D2-нин өзгөчөлүктөрү бул реалист экен, бирок кыла алам деген компетенциясы өтөт. Бираз жасашты билип калды, түшүнүп калды канча жасаш керек экени, кандай жасаганда жакшы натыйжа болорун билип калды. Болгону ошол ишти жыргатып жасаганы даяр эмес болушу мүмкүн. Мурункучалык кызыгып анча жасабашы мүмкүн да. Кимдир бирөө ишенип-ишенбей жасай берет буланды. Кимдир бирөө ишенип-ишенбей жасабай азыраак кыймылдап калат, мурункудай темпте иштебей калышы мүмкүн. Эгерде лидер ошонун үстүнөн иштебесе. Кийинки баскыч, кийинки тепкич бизде бул D3. Стабилдүү консультант, мына D3. Разочарованный эксперт. Разочарованный эксперт дегенибиз бул демек ал адам бираз мурункудан дагы көбүрөөк реалист болуп калды. Стабилдүү консультант жөнүндө сүйлөшүп кетели, экөөнүн бирөөсү болушу мүмкүн да, же стабилдүү консультант, же разочарованный эксперт. Стабилдүү консультант дегенибиз бул мына мектепте карашисттер бар, 4-5 алып жүрүшөт, кээде 3 алып коюшат. Бирок отличник эмес, мына ошондой темпте иштеген адам болуп калат экен да. Бирде жакшы иштеп, бирде анча эмес иштеп, настроение жараша иштейт экен. Бирде сонун иштейт, бирде айталы 10 киши каттап коет. Сонун бир мотивация, бир китепти окугандан же бир видеону көргөндөн кийин кыймылдай баштайт. Анан бир убакта кайра акырын кыймылдап иштеп калышат экен. Мына стабилдүү консультант ушундай экен. Өтө деле жыргатпайт, өтө деле жаман иштебейт. Орточо иштеп жүрө берет. Разочарованный эксперт болсо, анча-мынча кээде кыймылдап, азыраак кыймылдап, көбүрөөк сүйлөшү мүмкүн. Көбүрөөк башкаларга кеңеш бериши мүмкүн. Анча-мынча адамдардын мына новичоктордун мына мотивацияланган жаңыларды көрүп кыжырданышы мүмкүн. Алардын мотивациясын түшүргөн аракет кылышы мүмкүн. Бул оңой деп атасыңбы деп. Өзгөчө мотивацияланган жаңылар келип алып, разочарованный экспертке келип жабышып, сиз канча табасыз, сиз канча ачыктыңыз десе, ал кыжырданышы мүмкүн. Бул темпке түшкөн учурлар баарыбызда тең болот. Менде да ошондой учур болгон. Кызыгуу, ишеним, стабилдүү же төмөн. Экөөнүн бирөөсү, разочарованный эксперт болсо төмөн. Стабилдүү консультант болсо стабилдүү. Кээ бир адамдар болсо тескерисинче жакшы иштеп, лидери жакшылап үйрөтүп койсо, ал жакшы жөндөмдөргө ээ болгон болсо, жакшы натыйжалар болуп аткан болсо, көп кетиши мүмкүн. Көп кетип башка мүмкүнчүлүктөрдү карай башташы мүмкүн. Мен бу жерде жетип калдым, бул недостойный бизнес экен, мен мындан да көп акча тапсам болот, мен керек болсо жөндөмүм өтө күчтүү деген көз караш менен башка бизнестерде аракет кылыш мүмкүн, же башка компанияларга кете башташы мүмкүн. Эгерде ал адам менен биз тыгыз мамиледе болбосок, жана ал адам менен жакшы туура иштеп турбасак, жана кийин жаңы вызовдорду коюп турбасак. Анан жаңы иштерге кээ бир учурда D3 кирише бербейт. Жаңы чоң иштерге. Ушул эле компаниянын ичинде, ушул эле бизнесте жаңы иштерге кирише бербейт. Мисалы үчүн буга чейин айталы тааныштар тизмеси менен иштеп отуруп, тааныштардын көбүнө жаздырып алды. Белгилүү бир айталы вице-директор же директор деңгээлге жетти. Бирок интернеттен иштеш керек дегенде аны кылбай, ага көз жетпей жасабай жүрө бериши мүмкүн. Анткени тоо керек. Болуп калат же болбой калат. Ушунча убакыт кеткенине жараша кылбай жүрө бериши мүмкүн. Айталы же болбосо вице-директор болуп жүрөт. Вице-директор катары ал D3 же D4 болушу мүмкүн. Экөөнүн бирөөсү болушу мүмкүн. Бирок директор болуу үчүн ал барбашы мүмкүн тобокелге. Себеби ал көбүрөөк күчтүү элейт. Дагы жаңыдан адамдарды катташ керек. Адамдарды жаңыдан кайра кызыктырып, ошол адамдарды бирден жетелеп, көбүрөөк жоопкерчилик алып, көбүрөөк кыймылдаш керек. Ошого барбай, мурук темпте иштеп жүрө бериши мүмкүн. Ошо вице-директор болуп, 1,5 мың балды жасап, же 2 мың балды жасап коюп жүрө бериши мүмкүн. Мына бул D3. Ал эми разочарованный эксперт болсо, өзү гана иштебей койбостон, элдерге дагы бул кыйын иш, муну кылыш өтө кыйын, жана башка деген кеңештерди бериши мүмкүн. Өзү же өспөйт, же башкаларды да өстүрбөйт. Ушундай болушу да мүмкүн. Бирок эксперт чындап эле өз ишин жакшылай билет. Өз ишин жакшылай үйрөтө алат. Бирок мурункучалык кызыгуу жок, мурункучалык прорыв жасаганга жандай кызыгуу жок болушу мүмкүн. Эгерде муну ойготуп турбасак бул адамда.
жаңы вызовдарды коюп турбасак. Кээ бир учурда бул кандай болот? Ошо D3 айталы кандайдыр бир мааракелерге катышты, өзүнүн коллегалары, конкуренттери өсүп кеткенин көрдү. Андан кийин келип мына мотивацияланган жаңылар келип, андан да чоң ийгиликтер жарата алганын көрдү дагы. Мотивациясыз боку деп коет. Анан ошол мотивацияны алып, мен эмне кимге булар жетип атат, мен эмнеге жүрөм деп өзүн уят сезип кыймылдай башташы мүмкүн. Же болбосо, чындап эле бул жашоодон тажап, ушул акчадан аздыгынан тажап, өзүнүн кенен иштете турган деңгээлге чыкпаганына күйүп, өзүнө капа болуп, өзүнүн көз карашын өзгөртүп, ал акырындык менен D4кө өткөнү аракет кыла башташы мүмкүн. Дагы да жаңы максаттарды, планкаларды, жаңы вызовдарды коюп, акырындык менен D4кө өтөт. Бул D4 деген бул ким? Бул профи. Күчтүү жасай алат, өз алдынча иштей алат, жаңы пландарды ишке ашыра алат, практика жүзүндө көп ишти жакшы жасай алат жана өзүнүн группасы менен сону иштей алат. Мына D3 настроение жараша иштесе, D4 постоянно мотивация менен иштеп турат экен. Аны бирөө түртүп туруштун кереги жок, ага страховка кереги жок. Баса айтпай калыпмын, D3кө дайым страховка керек. Ал көпчүлүк иштерди өзү чече албайт, өз алдынча жасашы кыйыныраак да, бираз өзүнө бираз ишеним азыраак да. Ал эми D4 өзүнө толук ишенет, ишеним күчтүү, эркин, өзүнө ишенип, өзү план коюп өзү иштейт. Бул вовлеченный профи деп коебуз, же профи. Вовлеченный профи деген берилип жасаган профи, же спокойно темпте жасап результаттарды жасап атат, сонун натыйжаларды жасап атат. Өзүнүн ишинин профессионалы.